Милициянын ардагери Тенти Жаманаковдун ысымы жол коопсуздугун камсыз кылуу ишине жана аябас кызматтын жана берилгендиктин өзгөчө символу болуп калган. Анын өмүр жолу жарым кылымдан ашыгы милицияда кызмат кылуу жана ондогон жылдар коомдун жыргалчылыгы үчүн өткөн. 1932 кичи мекени Боз Бешик айылында төрөлгөн Тенти Жаманаков жаш кезинен эле укук тартиби менен коопсуздукка кызыгып келген. Анын жаш кезинде Кыргызстан калыптануу процессинде болгон жана көптөгөн жаштар өз өлкөсүнө өнүктүрүүгө өз салымын кошууга умтулушкан. Биздин аксакал да четте калган жок. Ал өз өмүрүн милицияга арноону чечип, ал жерде өзүн тез эле тартиптүү жана берилген кызматкер катары көрсөтө алды. 7 району Боз Бешик деген айылда төрөлүп жүрмүн. Атам ошол кезде кулакка тартылып, качып эжелериникинде жүргөндө токойдун ичинде боз үйдө төрөлгөн экен, ошентип айтып калышчу. Анан кийин улуу агам, мен өзүм 5 бир тууганмын. 5 эркек, 5 кыз. Анын милициядагы алгачкы кадамы согуштан кийинки оор жылдарга туш болгон. Анда өлкө тартипти калыбына келтирүүгө жана коопсуздукту сактоого тынымсыз аракеттерди көрүп жаткан. Тенти Жаманаков табигый катуулугу жана жогорку иштөө жөндөмдүүлүгү менен тез эле жол коопсуздугун камсыздоо тармагында өзүнүн чакырыгын тапты. Бул жерде ал кырсыктардын алдын алуу жана адамдардын өмүрүн сактап калуу менен коомго максималдуу пайда алып келерин түшүнгөн. Кызмат өтөгөн жылдары биздин каарманыбыз жол тартибин камсыз кылуу боюнча көптөгөн операцияларга катышып, жол кыймылын, уюштуруунун жаңы ыкмаларын жана жолдорун турмушка ашыра алган. Ал ар дайым өз кызматынын натыйжалуулугун жогорулатууга, акыркы технологиялардан жана багыттардан кабардар болууга аракет кылган. Анын мындай аракети текке кеткен жок. Ушундан улам милициянын майору деген наамына татыктуу болууга мүмкүндүк берген. 4 күнчү филиал деп өзүм турган айылга автошкола ачканмын. Ошол автошколада мугалим болуп, филиал болуп жүргөн органга кирдим. Ошондон бери Тоңдо 5 жыл иштедим, Нарында 5 жыл иштедим. Мен бул органга именный гаеге 1965-жылы 15-iyul күнү киргем. Тенти Жаманаков кесиптештеринин жана жердештеринин арасында кадыр баркка татыктуу. Анын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана кыргыз милициясынын өнүгүшүнө кошкон салымы өтө жогору. Ардагер бүгүнкү күндө да милициянын турмушуна активдүү катышып, өзүнүн бай тажрыйбасы менен бөлүшүп, ар дайым кыргыз милициясынын жетишкендиктерине өзгөчө сүйүнүп келет. Милицияга азыркы министр аябай көңүл бөлүп атат. Аябай камкордук көрүп атат. Үй жогуна үй алып берип атат. Пенсиясына пенсия кошуп атат, машина берип атат, званиясын берип атат, эчтекесин кармаган жери жок. Квартира берип атат, андан эмне кылат? Андай болуп көрбөгөн жаңылыктарды ушу Кыргызстан территориясына жеткирүүгө аракет кылып атат. Чоң рахмат. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына утурлай 92 жаштагы Тенти Жаманаков өзүнүн дилгирлигин жана жашоого болгон умтулуусун жоготкон жок. Ал жаш милиция кызматкерлерине улуу насаатчы болуп, аларды өзүнүн үлгүсү менен шыктандырып, баа жеткис тажрыйбасы менен бөлүшүп, аларга тирүү үлгү бойдон калууда. Анын жашоосу элге жана өлкөгө кызмат кылуу тарыхы, ар намыстын жана милдеттин тарыхы. Буюрса жакында милициянын уюштурганына 1 кылым 100 жыл толуптур да. Ошону атметке кылганга чоң камылга көрүп атасыңар. Баарыңардын ойлогон оюңар, максатыңар чыгып, ишиңерден ийгилик таап, иштеген жумушуңар жакшы болсун, жакшы жыл болсун. Ошону уюштуруп өткөргөнгө министрдин бул жерде чоң милдети турат. Менин каалагарым азыркы иштеп аткан милициянын кызматкерлерине жана иштеп кеткен ардагерлерине чың денсаулык, узун өмүр, ишине ийгилик каалаймын.